Садыр Жапаров кызматтан кетерин айтып, себебин түшүндүрдү. Өкмөт башчы президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров декабрь айынын башында ыйгарым укуктарын тапшырып берет. Бул тууралуу ал Кочкор районунда социалдык шаарчанын курулушуна капсула салгандан кийин эл менен жолугуп жатып билдирген. Жапаров мунун себебин президенттик шайлоого катышып жатканы менен түшүндүрдү. Жакында президенттик шайлоо болот. Декабрдын башында азыркы кызматымы тапшырып берип, катардагы адамдардай барып катышам. Өтсөм ажоо болом, жеңилип калсам сиздердин араңыздарда жөнөкөй эле жаран боюнча калам, деген Жапаров. Тажик тарап кыргыз-тажик чек арасындагы талаш жерди Тажикстанга караштуу деп эсептейт. Тажикстандын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кыргызстандын чек арачылары менен Тажикстандын жарандарынын чек арадагы жаңжалы боюнча комментарий берди деп жазат Central Asia жазып чыкты. 25 октябрда саат 15:30 Исфара районунун Хожай Ало айылынын тургундары айылдын ичиндеги эскилиги жеткен түтүктөрдү алмаштырышкан. Ошол учурда Кыргыз Республикасынын 25-30 куралдуу чек арачылары айылга келип, жашоочулардан иштөөнү токтотууну талап кылышкан. Алар тажик жарандарын иштеген жери талаштуу аймак экендигин билдирип, калкка карата ук атуучу куралдардан ук чыгарышкан. Хожай Айлонун тургундары жабыр тарткан жок, жаңжал болгон жерде иш убактылуу токтотулган. Тажикстан менен Кыргызстандын чек арачыларынын ортосунда эки мамлекеттин мамлекеттик бийликтин аткаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусунда сүйлөшүүлөр жүрүп жатат деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Тажикстан Республикасынын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети бул бөлүк Тажикстандын аймагы деп билдирди. Кыргыз Республикасынын президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров 26 октябрда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Уларбек Шаршеевди кабыл алды. Мамлекеттик чек аранын кыргыз-тажик бөлүгүндөгү кырдаалды турукташтыруу боюнча чаралар талкууланды. Мамлекеттик чек ара кызматынын төрагасы Баткен областынын Баткен районундагы Үчтөбө айылындагы 25 октябрдагы окуя тууралуу маалымат берди. Анын маалыматы боюнча Тажикстандын жарандары чек аранын талаш тилкесине суу түтүктөрүн орнотуп башташкан. Кыргызстандын чек арачыларынын мындай иштерди токтотуу боюнча бир нече жолку талаптарына Тажикстандын жарандары көнгөн эмес. Жыйынтыгында кыргыз тарап асманга 2 ирет ок аткан. Азыркы тапта куруу иштери токтотулган. Тажик тарап менен сүйлөшүүлөр болууда. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жана ички иштер органдарынын өкүлдөрүн тартуу менен калк арасында түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча маселелерди бир гана тынч сүйлөшүүлөр аркылуу чечүү маанилүү экенин белгиледи. Чечилбеген көйгөйлөр болбойт, тигил же бул маселени тынч сүйлөшүүлөр аркылуу чечсе болот деп баса белгиледи ал. Садыр Жапаров ошондой эле коңшу өлкөлөр менен чек ара талаштарын тездетип чечүү зарылдыгына токтолду. Ал жакын арада бардык чек ара көйгөйлөрү боюнча жеринде таанышуу максатында Баткен, Ош, Жалал Абад областарына бир нече күнгө ис сапары менен бараарын айтты. Келечекте мындай окуялар болбошу үчүн бул маселени чечүүнү улам артка жылдыра берүүгө болбойт. Чек арадагы райондордун тургундары тынчтык жана туруктуулукта жашашы керек деп баса белгиледи. Баткен областындагы акыркы чек ара окуясын жөнгө салуу жана Кыргызстандын бардык чек ара аймактарындагы туруктуулукту сактоо үчүн конкреттүү тапшырмаларды берди. Нариман Түлеев кызматына кайра кайтып келди. Нариман Түлеев өзүнүн биринчи вице-мэр жана мэрдин милдетин аткаруучулуктан кетүү боюнча жазган арызын кайтарып алды. Биз Бишкек шаарынын мэриясы, учурда кала жетекчисинин милдетин мыйзамдуу түрдө аткаруучу болуп, вице-мэр Нариман Түлеев эсептелерин расмий билдиребиз. Аны 21 октябрь күнү отставкага кеткен мурдагы жетекчи Азиз Сурахматов тайындаган деп айтылат маалыматта. Билдирүүгө караганда Бишкек шаардык кеңешинин КСДП, Өнүгүү Прогресс жана Республика Ата журт фракциялары өзүн мэр деп алгандарды тааныбайт. Ошондой эле шаар жетекчилигинен мыйзамга ылайык муниципалдык кызматкер арыз жазгандан тарта, эгер жетекчилик ага кол кое элек болсо 3 күндүн ичинде чечимин өзгөртсө болорун кошумчалашты. Түлеевди кызматтан бошотуу боюнча чечим бүгүнкү күндө жок. Андыктан ал юридикалык жактан дагы, факты түрүндө дагы биринчи вице-мэр боюнча калат деп айтылат маалыматта. Эске сала кетсек, 21 октябрда Бишкек шаардык мэриясынын алдына Түлеевдин кала башчысынын милдетин аткаруучу болуп тайындалышын мыйзамсыз деп эсептегендер митингге чыгып, анын тарапташтары менен чатакташа кеткен. Анын эртеси Нариман Түлеев мэрдин милдетин аткаруудан да вице-мэрликтен да баш тартып арыз жазган. Али Токтакунов, Садыр Жапаров тескери токуп алып чаап бараткан атты токтотуңуз.
Журналист Али Токтакунов президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаровго кайрылды. Элдин сизге үмүттөнө карап, жакшы жашоого алып барар бекен деген күтүүсү чексиз эмес. 30 жыл күтүп чарчаганбыз. Кемчиликтерге карабай сүйүп, сүрөй берүү да аз гана убакытта. Кеңешчилериңизбе же жеке өзүңүз чечим кабыл аласызбы? Айтор тескери токуп алып чаап бараткан атты токтотуңуз. Садыр айта берет, эртеси сөзүнөн кайта берет деп улакап болуп кетпеңиз. Бир канча ирет баштапкы убадаңыздан кийин айтып идиңиз. Парламенттин, соттордун мыйзамсыз чечимдеринин бейжай дайындоолордун жоопкерчилиги сизде гана болот. Тарыхтын жана мыйзамдын алдында сиз гана жооп бересиз. Анткени азыр бардык бийлик колуңузда. Айланаңызды ээлеген Акылбек Жапаров, Зарылбек Рысалиев, Талант Мамытов, Мирлан Бакеров жана башкага окшогон кошоматчылар бардык президенттерди аңга тыгып келишкен. Бүгүн айтылуу Исхак Разаковдун туулган күнүндө кайрылып атам. Эл эсинде Разаков катары калуу да, же акыркы президенттерде жек көрүндү болуу да сиздин гана колдо. 5-октябрда эл көчөгө эмне үчүн чыкканын унутпаңыз. Дал тиги айланаңыздагы арзыматтарды кетириш үчүн, кайра тез арада аларсыз таза акыйкат шайлоо өткөрүү үчүн чыгышкан. Жарандык коомдун бир бөлүгүнүн унчукпай отуруусу коркуу же сыйлоо эмес, мүмкүндүк жардам берели дегени. Бирок чыдамдын да чеги бар. Азыр да кеч эмес, мыйзамсыздык жолунан кайтыңыз, дейт журналист. Тилек Токтогазиев Айыл чарба министрлигине келгени катуу иштеп жаткандай болгон, бирок бир айга жетпей айлык маянасын аздыгын, кызматкерлердин иштөө абалын айтып чыкты. Башка министрликтерге салыштырмалуу бул жактын айлыгы аз экен. Жакшы адистерге жакшы маяна төлөп бергидей кылышыбыз керек. Иштөө шарттары дагы начарыраак экен. Мисалы, жылуулук жок, суук, ушунун баарын акырындык менен ордун алып келебиз. Документтердин баардыгы кагаз түрүндө экен. Аны электрондук форматка өткөрүү зарыл, деди министр Тилек Токтогазиев. Качан жумушчулардын иштөө шартын оңдоп бергенде гана ишин так билген адис кызматкерлерди сактап калаарын баса белгиледи. Балбак Түлөбаев жаңы кайсыл кызматка барары белгилүү болду. Бул тууралуу жеке булактар кабарлаган. Алардын айтымында, Караганда Ысык көл областындагы өкмөттүн ыйгарым укуктуу өкүлү Балбак Түлөбаев кызматын тапшырып, эми президенттин иш башкармалыгын жетектейт. Маалыматтарга караганда, президенттин милдетин аткаруучу Садыр Жапаров буйрукту чыгарды. Сыймык Жапыкеев: менин имиджимди шылдыңдап жатышат. 26 октябрда финансы полициясынын төрагасы Жапыкеевдин жана төраганын орун басарлары Абдылдаев, Султанова жетекчилик астында кезектеги жыйын болуп өттү. Катышуучулар финансы полициясынын артыкчылыктуу багыттарын талкуулашты. Мамлекеттин экономикалык коопсуздугун түздөн-түз коргоо, ак ниеттүү ишкерлерди мыйзамсыз кийлигишүүдөн сактоо жана бизнести коруу. Өлкөгө инвестиция агымы үчүн эң ыңгайлуу шарттарды түзөө. Өлкөнүн жетекчилигинин бизнести өнүктүрүү жана инвестиция боюнча кеңешинин жыйында айтылган тапшырмаларын аткаруу үчүн Жапыкеев түзүмдүк жана аймактык бөлүмдөрдүн башчыларына өлкөдөгү чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө тоскоол болуп жаткан коррупцияны аныктоо жана бөгөт коюу боюнча ишти күчөтүүнү тапшырды. Финансы полициясынын кызматкерлери ишкердик субъектилердин укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын сакталышына дайыма көзөмөл жүргүзүп турушу керектигин белгиледи. Ошондой эле Сыймык Жапыкеев коомдо чагымчыл маалымат жигердүү жайылтылып жаткандыгын белгиледи. Мен бул ушактарды токтотуп, кызмат ар бир ак ниет ишкерди коргойт жана колдойт деп ишендиргим келет. Кээ бир кызыктар күчтөр менин имиджимди шылдыңдоону, ошондой эле каржы полициясынын ролун жаманаттуу кылууну каалаштырат окшойт. Кызмат ишкерлери менен түз диалогко ачык жана коргоого даяр, деди каржы полициясынын башчысы. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын жетекчилиги өлкөнүн экономикалык коопсуздугунун деңгээлин жогорулатуу, ак ниеттүү бизнести ишенимдүү коргоону камсыз кылуу боюнча максималдуу натыйжалуулукка жетишүүнү тапшырды. Бүтүн Кыргызстан партиясы парламенттик кайра шайлоону өз мөөнөтүндө өткөрүүнү талап кылды. Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкерлери 26 октябрда Борбордук шайлоо комиссиясынын Бишкектеги кеңсесинин алдында өткөн митингде президенттин милдетин аткарып жаткан премьер-министр Садыр Жапаровго кайрылышты. Алар парламенттик кайра шайлоону 20 декабрга белгилөөнү талап кылышты жана парламенттик шайлоонун мөөнөтүнүн жылышына каршы экенин билдиришти. 120 депутат дагы 6 айга мөөнөтүн узартып алышы мыйзамсыз. Булар мыйзамды одоно бузуп тебеледи. Азыркы парламенттин мөөнөтү 28 октябрда бүтөт. 20 декабрда БШК бекиткен мыйзам менен кайрадан элдин элегинен өткөн депутаттар келиши керек. Элдин үмүтү ошол болчу. Эл ошону талап кылып чыккан. Сиз Садыр Нуркожоевич мыйзам талабына кайтыңыз. Шайлоону 20 октябрга коюңуздар, деди Бүтүн Кыргызстан партиясынын тарапкери Турсуналы Шерматов. Ал парламенттик кайра шайлоого катышууну көздөгөн саясий партияларды биригип добуш берүүнүн өз убагында өтүшүн талап кылууга чакырды.
Бүгүн БШКнын алдында болгон митингде бүтүн Кыргызстандан башка партиялардын өкүлдөрү да чыгып, конституцияны өзгөртүүгө каршылыгын билдиришкен. Алар БШКнын парламенттик жана президенттик шайлоо боюнча чечимдери мыйзамдуу жана туура экенин айтышкан. Өткөн аптада БШК парламентти кайра шайлоону 20-декабрга дайындаган. Бишкектин административдик соту Боршайкомдун бул чечимин жокко чыгарганы 24-октябрда белгилүү болгон.